Эми акциянын максаты жөнүндө айтсак, биз ушул былтыр бирикмебиз менен биргеликте Талас районунда стипендиялык кароо сынак өткөргөнбүз. Ал жерде негизги талаптардын бири мына бул жерде биздин стипендиянын кыздарыбыз да отурат, студент кыздарыбыз да. Ошондо акцияны өткөрүп атканда бирден бир талап билим берүү тармагындагы сиздер билген көйгөйлөрдү баяндама түрүндө жазып бериңиздер деген талап болгондо, анан ушул анализ кылып атканда бизде көпчүлүк окуучулар ушу мектептерде заманбап китептер, жанагы мотивациялык, бизнес литература ушулар жетишпейт. Мектептин китепканасында бир гана окуу китептери бар деген көйгөй жазгандыктан, быйыл биз ушу акылдашып көрүп, ушул көйгөйдү колубуздан келишинче чечели деген максатта ушул акцияны өткөргөнбүз да. Кийинки жылдары акция жалпы 2 ай уланды. 2 ай ичинде жалпысынан 753 китеп топтолду. Эми бул жерде ар кандай китептер топтолду. Заманбап китептер, классикалык чыгармалардан тарта мына бүгүнкү күндө окуу китептерине чейин токтолду. Мен айрым авторлорду айтсам, эми дүйнөлүк бестселлердин авторлору Джоан Роллингдин китептеринен бери Дюма, Айтматов, Толстой дээрлик бардык биздин классиктердин китептери да топтолду да. Топтолгон китептерди биз кантип бөлүштүрдүк? 753 китептин ичинен 694-үн мектептерге бөлүп бердик. 59 китеп тилекке каршы бөлүнбөй калды. Bunun iki sebebi oldu. Birinci sebebi, biz bak kitapları toplап атканда бардык китепти бирден ачканга мүмкүнчүлүк болгон эмес да. Анан топтогондон кийин карасак айрым китептердин ичинде мындай барактары жок болуп калган жерлери болуп калды, же болбосо китептер бага чийилип калган китептер бар экен. Ошон үчүн ал китептерди тилекке каршы бере алган жокпуз. Анан айрым диний адабияттар да келип калыптыр, топтолуп калыптыр. Ошол китептерди да берген жок. Себеп дегенде баягы дин тармагында терең билим болбогондон башка багыттагы китепти бере албайлы деген ой менен ошо 59 китепти биз өзүбүз акылдашып көрүп командабыз менен ошо мектептерге бербей эле койгон туура деген чечимге келип 694 китепти бөлүштүрдүк. Жалпысынан Талас областынын 7 мектебине, анан бизде Таласта бир эле жогорку окуу жай бар, Талас мамлекеттик университети, ошол жерге бөлүп берүүнү туура көрдүк. Себеп дегенде топтолгон китептердин арасында ушу университетке ылайык келген китептер да бар экен да. Ошон үчүн мектептен тышкары ушул мына мектептердин тизмесин көрүп атасыздар. Талас районунда Аккоргон деген мектепке 94 китеп бөлүндү. Меликхан Козубеков деген мектепке 94 китеп бөлүндү. Арашан орто мектебине 96 китеп. Лицей комплекс бар Таласта, бул жана чет тилдер багытында билим берет. Бизде көп словарь, разговорник, чет элдик адабияттардын баардыгы ушу 74 китеп экен. Биз ушу чет тилдер багытында лицейге берүүнү туура көрдүк да. Андан тышкары Эшимбек Капалов мектебине 92, Сулайманов мектебине 96, Узенов мектебине 93, Талас мамлекеттик университетине ушу жогорку окуу жайларга ылайыктуу деген 55 китеп топтолуптур. Ошонун баардыгын бөлүп бердик. Мектептерди бир критерий менен тандап бул жанагы чакан кичинекей мектептер бар бизде Таласта. Кичинекей мектептер анан эски баягы чын эле колдоого муктаж болгон мектептерге бердик да. Жаңы ачылган же болбосо чоң мектептерге каралган жок. Эми катышуучулар боюнча жалпысынан 100ге жакын адам акцияга катышты. Анын ичинде мына чок кеңештин депутаттары, биздин баягы атактуу ырчыларыбыз, блогерлерибиз, мына биздин Таластан эжекелерибиз да катышты, ушу китеп тармагында эмгектенип жүргөн студенттер катышты. Анан өзгөчө рахматты мен немеге айткым келет? Ички иштер министрлигине. Министр мырзабыз Ниязбеков Улан Омурканович демилгеси менен Ички иштер министрлигинин түзүмдүк бөлүмдөрү дагы активдүү катышып берип, бул жана ГУР катышып берди, ички аудит кызматы катышып берди, ушу чоң мекемелер да катышып берди. Андан тышкары Таластагы Чолпон Мамбетов атындагы областтык ооруканада да катышты. Саламаттык сактоо тармагында иштеген өкүлдөр да ушу билим берүүгө кайдыгер карабай өздөрү китеп топтоп 100ге жакын китеп топтоп. Жалпысынан катышуучулар ушундай. Анан бул болсо биздин жогорку кеңештин депутаттары, эл өкүлдөрүбүз дагы четте калбай ушу жалпысынан 8 депутат катышып берди. Биздин бирикмебиздин негиздөөчүсү Чойбеков Бактыбек Каныбекович өзү баш болуп, андан тышкары мына фракция лидерлери көрүп атасыздар. Акай Жанар Кубанычевич, жогорку кеңештин вице-спикери Азгариев Нурланбек Асанбекович, депутаттарыбыз Сарбагыш Максатбек Канатбекович, Токтошев Эмил Токтакынович, Мадумаров Анахан Кимсенбаев, Сулайманов Илдар Нурланович жана Ражабалиев Нурлан Аскарович. Ушул эл өкүлдөрү дагы билим берүүнүн маселесине кайдыгер карабастан активдүү катышып, өздөрүнүн жеке китепканасындагы китептери менен бөлүшпөйт. Кыскасы биздин акция жөнүндө ушундай урматтуу биздин катышуучулар, акциянын колдоочулары.
Бул акция менен эле ушу менен токтоп калбайт. Быйылкы жылдын сезонун жапканыбыз менен кийинки жылы дагы ушундай эле иш-чараны өткөрүүнү пландап атабыз. Кийинки жылы мүмкүн ушу ахватыбызды кеңейтип, жалпы республика боюнча мектептерге жардам берсек деген ой. Анткени биринчи жылы катышып биз маалыматтык жактан дагы көп катачылыктар кетип калды, кандырганга жетишпей калдык. Ошол кемчиликтердин баарын эске алуу менен эндиги жылы акциябызды чоңураак масштабта өткөрсөк деген ойлор бар. Кыскасы ушундай сиздерге дагы бир жолу жалпы командабыздын атынан, жеке өзүмдүн атынан ушу кайдыгер карабай катышып берип китептер менен бөлүшкөнүңүздөр үчүн терең ыраазычылык билдиргим келет. Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Катышып бергениңиздерди эске алып, биз өзүбүздүн ушу бирикмебиздин атынан чаккан ыраазычылык каттарды да дайындай келди элек. Ошону уруксат берсеңиздер тапшырып коелу. Билим тал коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган Китепкөй талас акциясына жигердүү катышып берип, билим берүүгө кошкон зор салымы үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Сулайманов Илдар Нурлановичке билим тал коомдук бирикмесинин атынан ыраазычылык билдиребиз. Катышып бергениңиздер үчүн дагы бир жолу чоң рахмат айтабыз. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Мындан ары дагы сиздер менен активдүү кызматташабыз деген ойдобуз.